Лукашенко сүйлөшүүгө макул болбосо Украина биротолу жок болот. Эгер Киев менен Москва сүйлөшүүгө баруудан баш тартса, Украинанын биротолу жок болушу менен аяктай турган эскалация жаралат. Бул тууралуу Беларусь президенти Александр Лукашенко Россия 1 телеканалына маек куруп жатып айтканын РИА Новости жазды. Сүйлөшүүгө келиш керек, көйгөйдү талкуулоо зарыл. Бирок Курскинин алдындагыдай кырдаал жаралса, абал курчуп натыйжада Украина жок болот, деди Лукашенко. Анын айтымында мунун украиналыктарга да, беларустарга да, россиялыктарга дагы кереги жок. Сүйлөшүүлөр Стамбулда токтогон жеринен жанданышы керек, деди президент. Москва сүйлөшүүлөргө даяр экенин бир нече жолу билдирген, бирок Киев буга мыйзам чегинде тыюу салган болчу. Батыш Россияны эпке келүүгө чакырып, диалогтон Украина баш тартып жатканын көңүлгө алгысы келбейт. Буга чейин Кремль Украинадагы кырдаалды тынчындыкка бурууга эч кандай негиз жок экенин, Россиянын бирден бир көздөгөнү азыр атайын операциянын максатына жетүү экенин, азырынча мындан башка жолдун жоктугун билдирген. Белгилегендей, Украинадагы кырдаал азыркы реалдуулукту эске алуу менен гана өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми Москванын талаптары баарына дайын. 2024 жылдын июнунда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жаңы сунуштарын айтып чыккан. Анда Крым, Дер, Лер, Херсон жана Запорожье облустарынын жаңы макамын таануу, Украинанын блоктон тышкары өздүк куралсыз макамын бекитүү, өлкөнүн денацификацияланышы жана демилитаризацияланышы, ошондой эле антироссиялык санкцияларды жокко чыгаруу каралган. Киев бул демилгени четке какты. Россия президенти муну менен бирге Владимир Зеленскийдин мөөнөтү аяктаганын, анын легитимдүүлүгүн эч бир жол менен калыбына келтирүүгө болбой тургандыгын билдирген. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Айылдашын бычып салды деп айтылган жаран камактан бошотулду. Ош облусунун Өзгөн районунда айылдашынын жыныс мүчөсүнө зыян келтирди деп айыпталган жаран камактан бошотулду. Бул тууралуу Ош облустук соту маалымдады. Маалыматта Өзгөн райондук сотунун 31 майдагы чечими менен айыпталуучу күнөөлүү деп табылып 5 жылга эркинен ажыратылганын айтылат. Бирок соттук отурумда урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жабырлануучу айыпталуучуга карата жеңил жаза берүүнү суранган. Мындан улам айыпталуучу 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алынуу менен эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза өтөөдөн бошотулган. Эске салсак, былтыр социалдык тармактарда айылдашын бычып салды делген видео тараган. Бул боюнча Куршап айылынын 44 жаштагы тургуну кармалган. Милиция ортодо өз ара пикир келишпестик жаралып, үй ээси айылдашына бычак менен жаракат келтирип, электр маамага жип менен байлап койгондугун маалымдаган. Маалымат Блак, Кактус Медиа. Өзбекстанда Кыргызстандагы университеттен орун саткан шектүү кармалды. Өзбекстанда Кыргызстандагы жогорку окуу жайдын студенти кылуу убадасы менен $5000 алып жаткан шектүү кармалды. Колго түшүрүү операциясы Ташкент облусундагы Алмалык шаарында болгон. Шектүү Ош мамлекеттик университетинин юридика факультетине абитуриентти киргизмек. Алдамчылык беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Шектүү мурдада алдамчылык менен сот жообуна тартылганы белгилүү болду. Маалымат Блак, Баракелде. Баткенде кыргыз-тажик чегарасын делимитация жана демаркациялоо боюнча жумушчу жана топографиялык топтордун жолугушуусу болуп өттү. Тараптар чегаранын калган бөлүгүн тактоо боюнча пикир алмашкан. Жыйындын соңу менен протоколго кол коюлду. Минкап жолугушу достук маанайда өткөнүн кабарлады. Өкмөттүк делегациялар эми Тажикстанда өтө турган кийинки жолугушууда ишин улантат. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Эделвейс куткаруучулары Комсомол пионер чоккусун багындырышты. Куткаруучулар бийиктикте өзүн алып жүрүү, асканын бетине муз баскан чокуларга чыгуу, аска зоодо түшө албай калгандарга, жабыркагандарга жардам көрсөтүүгө даярдык көрүшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бийик чокуларга чыгуунун негизги максаты Эделвейстин куткаруучуларын альпинизмге кызыктыруу болуп саналарын белгилеген. Маалымат Блак, Спутник, Кыргызстан.
Түркиянын депутаттары мушташа кетишти. 16 августта Түркиянын парламентинин депутаттары абактагы Жан Алтайдын мандатына байланыштуу чокул жыйынга чогулушту. Анда оппозициячыл Түркиянын жумушчу партиясынын депутаты Ахмет Шык сөз сүйлөгөн. Анын кайрылуусу жыйындар залындагы бийликчил жана оппозициячыл депутаттардын бири-бирин кемсинткен сөздөрү менен коштолду. Шык бийликтеги ак партиянын депутаттары отурган катарды карап, уятыңар жок деп кыйкырган. Ал трибунада сөзүн улантып жатканда башка бир депутат Алпай Озалан аркадан келип муштаган. Андан кийинки мушташтын видео тасмасы интернетке да тарады. Маалымат булак Туран Кейжи.